1 болуп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу трейдерлер, трейдингке жаңы келип жаткандар, жана кайсы бир деңгээлде трейдингди билгендер, жана ушул трейдингде соода кылып жаткандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биздин Improfit командабыздын YouTube каналына кош келипсиздер. Бул жерде эгерде көп калга турган болсоңуздар, сиздер бул жерде трейдер болуп чыгасыздар деген үмүттөмүн. Анан биз өзүбүздү тааныштырып кетели. Биз Improfit Master Profit командасы, бир гана Profit. Анан биздин командада бул 5 трейдерден турат. Ошонун минимум ар бир трейдердин 3 жылдык тажрыйбасы бар. Жана ол минимум меники, калганыкы 5, 4 жана башка. Анан алардын ар бирибиздин өзүбүздүн стратегиябыз менен, өзүбүздүн негиздерибиз менен кайсы бир деңгээлде биз прибыль табабыз десем болот. Анан биздин бул проект YouTube'да жаңы проект, бул Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй проект. Анткени деген бул мисалы трейдинг деген сөз бул Америкадан, Европадан келген үчүн ал жакта жакшы соода кылышкандар, бирок биз жака маалымат аз келген да. Мисалы англисчеден кыргызча которулган материалдар аз, англисчеден орусча которулган материалдар аз. Ошондуктан биз өзүбүз ошол англисче окугандыгы үчүн анча-мынча окуп калгандыгы үчүн ошол жактан биз ошол материалдарды кыргызча өзүбүздүн окуу билимибизди биз ошол кыргызча, Кыргызстандын менталитетине, Кыргызстан адамдарына, элдерине жараша кылып, түшүнүктүү тил менен айтып, бекер айтып берели дегенибиз ошол. Анан эгерде сиздер трейдинг боюнча мисалы азыр көбөйүп кетпедиби? Биз ушундай 1 саатта машина алдык, яхта алдык, самолет алдык деген. Чындап эле ошондойбу? Трейдингде биз жакшы пайдага чыгыш үчүн канча убакыт керек? Же болбосо кайсы эмне керек трейдинг негизи? Прибыльдүү трейдер болуш үчүн эмне керек? Чындап эле ошо элдер айткандайбы десеңиздер, ошол чындыктардын баардыгын трейдер жөнүндө, трейдер деген ким, кандай минустары бар, кандай плюстары бар, эмнеге плюстарынан минустары көбүрөөк, жана башка, бул кимдерге ылайыктуу трейдер, жана башка суроолорго биз ачык, айкын командабыз менен Instagram, Telegram, YouTube, TikTok жана башка жактарга биз ошол жака киргизип турабыз. Эгерде сиздер ушул чыныгы трейдердин жүзүн көргүңүздөр келсе, анда бизге подписка болуп, комментарий калтырып, лайк жазып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер, биз ар бирине көңүл буруп, жооп бергенге даяр болуп турабыз. Анан бул сабактардын баары бекер кетет YouTube'да. ICT болуп, ICT бүгүн эпизод 1 кетти, бул эпизод 15-16га чейин барат. Анан эгерде башында баштап атасыздар, азыр башында баштагандар болсо, кичинен соода кылып аткандар болсо, мен сиздерге бул XM брокерин сунуштайм. Өзүбүз соода кылып жаткан XM брокерин сунуштайм. Анткени деген биз буга чейин көптөгөн брокерлер менен иштешкенбиз. Аларда спред чоң, комиссия алат. Мисалы 1 айлык комиссияң эле кээде $1,500, $2,000 чейин ошо комиссия кетип калган учурлар болгон. Ошондуктан бул XM брокеринде бизде комиссия албайт, спред аз, жана ошондой эле биринчи катталсаңыздар $30-50 берет дагы, жөн эле бекер берет дагы. Андан кийинки акчаларыңызга 50%дан 100%га чейин бонус кошуп берет. Бул эмнеге жардам берет десеңиздер, мисалы азыр сиздер көрдүңүздөр. Мисалы сиздер сабактарды көрүп атасыздар, азыр 1-чи сабак болот, эртең 2-чи сабак болот. Ошону көргөндөн кийин сиздер кайсы бир деңгээлде практика кылышыңыздар керек. Ошого сиздер бул $30-50 менен, ошол XM брокер берген $50 менен сиздер кирип, $1 ачып, кайсы жерде бир сыра түшүнүш үчүн эле, бул $50 сиздер $10,000, $20,000 кылып ийет, бирок бир гана түшүнүш үчүн кирип өзүңүздөр кылсаңыздар болот. Анан XM брокерине кантип регистрация кылыш керек, кандай кылыш керек, аны биз дагы жакынкы роликтерде чыгарабыз. Анан ал жакта жанакы өзүнүн мисалы телефондон билет адамдар, трейдерлер билет, кээдики брокерлерге катып калат. Эми сделканы ачкандан кийин катып калып, анан жаба албай калып, минуска кирген да учурлар көп болот. Ошондуктан бул XMдики бул жанакы телефондогу программасындагы, приложениясында катыбайт. Ошондуктан мен сиздерге буну нерсени сунуштайм. Анан эми кийинкине карайлы. ICT бул трейдер деген ким өзү, трейдер деген эмне деген сөзгө мен өтө узартпайын. Бул жөнүндө да өзүнчө мастер-класстар болушу алдыда пландар бар болот деген. Анан мен кыскача айтып кетейин. Бул трейдер деген бул трейдинг деген бул ошол базардагы мисалы Ош базарындагы соода же болбосо ошол Орто Сай базарындагы соодадай эле бул интернеттеги валюталарды алып сатуу соодасы болуп эсептелинет. Анан мисалы бул трейдингде азыр көптөгөн чыгып атат, бул ICT деген эмне деп. ICT деген бул ошол бул биздин стратегия эмес, биздики эмес. Анткени деген бул бир мен өзүмдүн бирөөнүн стратегиясын биздики дегенден мен чындап уялам. Анткени деген бул
бир адамдын 10 жылдык 15 жылдык эмгеги. Бир стратегияны чыгарыш үчүн ошол бир адам кайча 1 жыл, минимум 5 жыл бул эмгек кылат ошол стратегиянын үстүнөн. Жана аны чыгарып алып эле мисалы ICT десе мен АТС дегенде сыяктуу бир стратегия өзүм Аманбек менин стратегиям бизнес стратегия дегенден алысмын. Бул ICT бул дүйнөгө белгилүү. Азыркы бизде СНГда дүйнө жүзүндөгү трейдерлердин бир 80-90% ушул ICTнин негизинде соода кылып жаткан учуру жана алардын дагы кайсы бир деңгээлде пайдага чыгып жаткан учуру. Анан ушул ICTни биз бүгүн эпизод 1, кийин дагы 15-20 эпизод болот буюрса. Анан бул эмне десеңиздер, бул трейдингдин фундаменти. Бул мисалы үй курсаңыздар сиздер, үйгө салыштыра турган болсок, үйдүн фундаменти болот. Анан үстүнөн дубалы болот, кирпич болот кааласаңыздарчы. Анан биз кылып берейин дегенибиз, биз ушул ICTде трейдингдин фундаментин прочный, сынбай турган, өтө сонун кылып ушул трейдингдин фундаментин куруп берейин деген бизде максат. Анан кийин мисалы сиздер бул трейдингдин фундаменти деген башка, трейдингде стратегия, сетаптар деген башка. Мисалы ICT бул трейдингдин фундаменти болсо, стратегиялар эми ал оңой эле. Мисалы ICTни билсеңиздер, сиздер любой стратегияны мен силерге гарантия берип кетем. Жакшы үйрөнсөңүздөр бир 1-2 күндө үйрөнүп кетесиздер любой стратегияны. Анткени мен билген көпчүлүк стратегия 90-95% стратегиялар булар ошо өзүмдүн дагы стратегиям бул ICTнин негизинде, анан башкалардын стратегиясы ошол 90-95% бул ICTнин негизинде. Ошондуктан эгерде сиздер ICTден азыр жаңы келгендер болсо, мен абдан кубанычтамын. Жаңы эле биринчи сөзүңүз уккан, трейдинг боюнча биринчи уккан сөзүңүз ICT болсо, бул мен үчүн абдан кубанычтамын. Анткени биринчи трейдер бул ICTге келиши кыйын. Биринчи теханализде жүрөсүңөр, биринчи жарым жылда теханализде, андан кийин Эллиот, Ган жана башкаларды келип, анан акыры бул чындык ICTге келесиздер да. Эгерде жаңы келсеңиздер, анда мен сиздерге ушуну дагаза алып кетишти туранам. Анткени бул акыр аягы ушул кайсы бир трейдер ушул нерсеге келет деп ойлойм да. Ошон үчүн эгерде сиздер башында келсеңиздер, анда кыйла сиздер бир канча бир айбы, жылбы өзүңүздөрдүн убактыңыздарды экономдойсуздар. Ошондуктан ар бир видеону, ар бир сабакты бунун баардыгы бекер. Сиздер көңүл коюп көрүңүздөр. Анан сиздерге мен кайсы бир деңгээлде кепилдик берем. Сиздерден бул фундаментиңиздер трейдер болуп, уже жакшы фундамент куруп, уже жакшы максатыңыздар болсо, башка нерселер туура келсе, анда жакшы трейдер болуп чыгасыздар деген үмүттөмүн. Анда кийинкиси кеттик. Ошол ICT бул ICTни айта кетели. ICT бул ошол Майкл Хадлстон деген менторлордун ментору. Бул ошол 10 жылдан ашык эмгек кылып ошол нерселерди чыгарган. Андан кийин ошол бул англисче материалдар бар. YouTube'да да карасаңыздар болот, англисче түшүнгөндөр болсо. Анан биз ошол Кыргызстан менталитетине, Кыргызстан элдерине карап, биз ошол англисче материалдарды кыргызча которуп, түшүнүктүүрөөк кылып, анан ошол нерсени чыгарып жаткан учурубуз. Эгерде сиздер лайк басып, суранып, мисалы мен тезирээк сүйлөйм, өзү негизи натурам ошондой. Анан эгерде силерге кайсы бир деңгээлде, кайсы бир сөздөр, кайсы бир нерсе түшүнүксүз болуп кала турган болсо, анда сиздер толук комментарийге быдылдабай кичирээк сүйлөп эмес, быдылдап атканда болбой калды, кичине ушул жерди түшүнбөй калдым, ушул жерди айтып коесузбу десеңиздер, анда биз кийинки сабактын башталышында ошол суроолорго кичине убакыт бөлүп, андан кийинки сабакка өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул толук мүмкүн. Ошондуктан бизге подписка кылып, комментарийлерди калтырыңыздар. Бул бизге мотивация да болот. Бул баардыгы бекер болгон үчүн бизге кичине мотивация керек. Тезирээк. Биз негизи бул сабактарды чыгарабыз, толук түрдө чыгарабыз. 1-2, 3, 4 кылып. Бирок эгерде тезирээк болсун десеңиздер, тезирээк бул тармакка кирейин, тезирээк бул үйрөнөйүн ушул трейдинг десеңиздер, анда комментарий, лайк калтырсаңыздар, анда баардыгы тезирээк болот. Досторуңуздарга да жибериңиздер, группаларга жибериңиздер, баардыгы мындай бекер жакшы бул фундамент курулушуна себепчи болосуздар деген үмүттөмүн. Кийинкиси баштадык анда. Биринчи баштаганда эле бизге бул базарда, бул жерде отургандар, көрүп аткандар, бизди көрүп аткандар кандайдыр бир деңгээлде базарды көргөн деп ойлойм. Базарда трейдинг базарын караса, бул жерде свитчалар, муну биз жашыл свитча, кызыл свитча деп, англисче candle, кыргызча болсо шам деп койсок болот. Анан ушул свитчалар бул базардын көрсөткүчү. Мисалы базардын көрсөткүчү, базар же өйдө же ылдый жүрөт. Мындай X жүрбөйт, мындай X жүрбөйт, же болбосо круг менен жүрбөйт. Бул бир гана X мындай түп-түз же болбосо ылдый жүрөт. Же өйдөгө же болбосо ылдый, же өйдө ылдый жүрөт.
ошол эле бул свечалар ошону эле билгизет, башка эч нерсе кыйын нерсеси жок. Мисалы бул жерде жашыл өйдө кеткен свечалар бул базар өйдөөгө карап кетип атат деген сөз. Ошол нерсени түшүндүрөт. Ал эми болсо бул кызыл свечалар базар ылдийди көздөй кетип аткан дегенди түшүндүрөт. Ылдийди көздөй секийин кетип аткан деген сөздү түшүндүрөт. Анан биз бул жерде базарда 2-3 түшүнүк бар. Башында бул негизги түшүнүктөр бул buy long. Эгерде окуп калсаңыздар керек, мисалы full margin buy long дегендерде бул ошол адамдар байга кеткенди, же болбосо өйдө кеткенди бай деп жана же long деп коебуз бизчи. Трейдерлер ошол өйдө кеткен движенияны, өйдө кеткен кыймылды бай же long деп коебуз. Ал эми болсо ылдый кеткен, төмөнгө карай кеткен кыймылды болсо биз sell же short деп коебуз. Анан бул свечалардын өзү эмнени түшүндүрөт десеңиздер, анда мен силерге түшүндүрүп кетейин. Бул свечалар 2 бөлүктөн турат. Бул свечаларды 2 бөлүктөн турганда бул мына биринчиси бул бул бизде тень деп коет, көлөкөсү. Бул чачы деп койсо болот, кээ бирлер чачы деп жүрөт. Кыргызча кандай кыргызча бир ат ойлоп койсо керек. Ушуга комментарийге жазыңыздар, эмне деп коелу ушул жеринчи. Көлөкө деген мага кичине жакпайт. Чач деген да кичине жакпай калат. Башка бир колу кандай десек болот экен, ушуну бир комментарийге жазып койсоңуздар. Азыр орусчасын айтып кете берели. Бул жери болсо бизде тени деп саналат. Бул жери болсо бизде нол жери мына ортосу бизде болсо бул теласы, денеси болуп саналат. Свечанын денеси, ал эми болсо бул дагы бизде тени болуп кайра саналат. Эми караңыздар, бул теласы эмнени түшүндүрөт, эмнеге тела болуп калды, эмнеге көлөкөсү болуп калды же чачы болуп калды десеңиздер, анда мен силерге түшүндүрүп берейин. Базар караңыздар. Базар биринчи базардын ачылышы, төмөнү жана өйдөсү жана жабылышы болот да. Мисалы мына жерден караңыздар, бул өйдө кеткен свеча өйдө кетип атпайбы? Ошондуктан бул ылдыйдан ачылат. Могул жерден ачылды бул базар. Ачылды дагы кичине ылдый кетти. Ылдый кетип кайра өйдөгө чыкты. Өйдөгө чыккандан кийин кайра кичине ылдый болуп туруп могул жерден базар жабылды. Ошол базардын ачылган жери менен жабылган жери бул свечанын теласы болуп саналат. Ал эми болсо ошол ачылганга чейин ачылгандан кийин кичине ылдый түшкөн жери бул ошол ылдыйкы көлөкөсү же болбосо чачы болуп саналат. Ал эми болсо жабылганга чейин өйдөгө кеткени максимум ошол свечанын кайсы бир убакытта максимум өйдө кеткени бул ошол өйдөңкү көлөкөсү болуп саналат. Анан жабылган жери менен ачылган жердин ортосу бул теласы болуп саналат. Бул жерде да ошондой. Бул жерде бирок базар бул жерден ачылып атса, могул жерден ачылып ата турган болсо, бул жерде ылдый кеткен свечада базар өйдөдөн карап ачылат. Өйдөдөн ылдый качып кетип атпайбы? Төмөнгө койсойчу ошого өйдөдөн бул жерден ачылат базар. Ачылат дагы өйдө бир чыкты. Кайра базар ылдый түштү дагы. Кайра могул жерге барды дагы. Ошол убакыт 4 сааттык убакыт бүттү дагы ушул жерден. Могул жерден 4 саат убакыт бүттү дагы. Ушул жерден жабылды. Ачылган жери менен жабылган жердин ошол убакыт аралыгында свечанын ачылган менен жабылган жердин мисалда 4 сааттын 1-минутасында бул жерден ачылды. 20 минут өткөндөн кийин өйдөгө чыкты. Кайра 2 саат 3 саат өткөндөн кийин бул жакка түштү дагы. Анан 4 сааттын бүткөндө ушул жерден 4 сааттык жабылды. Ошондо биз бул ачылышы менен жабылышынын ортосунда могул жерде могул жерге чейин биз бул свечанын теласы деп коебуз. Ал эми өйдөсүн жана ылдыйын бул свеча деп көлөкөсү деп коебуз. Анан мисалы караңыздар. Азыр караганда мисалы 1 сааттык свеча деле окшош, 4 сааттык деле окшош, 1 минутталык деле окшош жана башка десеңиздер. 1 минутталык деле окшош жана башка десеңиздер, анда мен силерге түшүндүрүп кетейин. Бул эмнеге? Бул мисалы бул 4 сааттык свечанын да формасы окшош болот. Мисалы могул форма окшош болот. Могул менен бир эле размерде болот. Базарда карасаңыздар, эмнеге мындай десеңиздер, бул базарда бизге көргөнгө неудобно болбошун деп, адашып кетпесин деген таризде ушул 1 сааттыктан 4 свечаны эгерде 1 сааттык свечалардан 4төө болсо, 4 сааттык таймфреймге өтсөңүздөр, анда силерге ушул 4 свечаны бириктирип эле моундай кылып коет. Мондай кылып 1 сааттык кылып коет. Бунун эч кандай кыйын жери жок. 1 сааттык свеча деле ошол 1 минуттан ичинде ачылып жабылат. Анан 4 сааттык свеча деле ошол бир эле свеча 4 сааттын ичинде ачылып жабылат. Бул нерсе түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул өтө кыйынчылык жери жок. Эгерде түшүнбөй калсаңыздар, комментарийге жаза кетиңиздер, түшүнбөй калдым деп. Биз ошол нерсени кайра кийинки сабактарда түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Кийинкине карайбыз.
кийинкини карайбыз. Кийинкини карай турган болсок биз, бул ICT'деги базардагы, бул азыр көңүл коюңуздар. ICT'деги базардагы эң маанилүү нерсе бул ликвиддүүлүк. Базар эмнеге өйдө кылды жүрөт десеңиздер, ICT'нин негизинде, ICT'нин таризинде бул базар ликвиддүүлүккө жүрөт. Буну жазып алыңыздар. Базар ар дайым ликвиддүүлүккө карай гана жүрөт. Ушуну жазып алыңыздар беттериңизге. Бул ликвиддүүлүк деген дегени эмне? Мисалы, азыр ликвиддүүлүк деген сөз бар. Ликвиддүү товар деп коет. Көп кеткен товарларды базарларда ликвиддүү товар деп коет жана башка. Эми мен сиздерге ликвиддүүлүктү бул түшүнүш негизи кыйыныраак, татаалыраак. Ошондуктан сиздерге өзүбүздүн тилде, өзүбүздө жакшыраак кылып түшүнүүгө аракет кылайын. Бул мисалы Ош базарын алайлы. Мисалы Бишкектеги Ош базарын, ушул жердеги Бишкегибиздеги Ош базарын жана трейдинг базарын алайлы. Бул экөөнүн окшоштуктары кандай десеңиздер, Ош базарында мисалы ошо фруктовый рядда, овощной ряддагы мисалы бир дүң соодачы бир портер алмап кетти да. Алмап кетти базарга. Анан сатайын десе Ош базарда сатуучу жок калды. Сатуучу жок, караса эч ким албайт. Анан жанакы сиздер билесиздер да, жети дубан алмачылары, жети дубан өйүк саткандары дегендер көбөйүп кеткен. WhatsAppка келет дагы. Жети дубан алмасы, урматтуу туугандар, кимде кайсы жерде алма бар менде дейт. Анан айтат, Токмокто алма жетишпейт, Токмокко келсең, сенин бир портериңди алабыз дейт адамдарчы, көп адамдар бар да. Анан санайт ал адам. Санаганда Токмокко кеткен бензинин санайт, жолдо ичкен обедин санайт, ичкен суупусун бир литр ичет, аны санайт дагы. Анан ошонун баардыгын бириктирип туруп, расходун чыгарат. Расходун чыгарып, анан пайдасын чыгарганда, ошол кетирген расходдордон чыккан пайда өзүнө кичине кала турган болсо, анда карап туруп, Токмокко барсам болот экен деп, Токмокко ошол акчасын кетирип, барат дагы сатып, кичине пайда алып кайра кетет. Эми трейдинг базарында кандай? Трейдинг базарында дагы дүң соодачы бар. Дүң соодачы деген маркет мейкер. Маркет мейкер деген бул маркет жасоочу, кыргызча айтканда. Маркет жасоочуга кимдер кирет? Маркет жасоочуга бул жана Кытайдын чоң банктары, JP Morgan, жана башка Citibank, Американын банктары, Европанын банктары, ушундай крупный банктар, жана Япониянын банктары, Кореянын банктары, ушундай крупный банктар ушул кирет дагы. Алар өтө чоң акча менен киришет дагы. Алар киргенде, эгерде ал жерде мисалы булар сатам деп кирсе, жанакы портерге окшош эле алуучулар жок болсо, анда карайт дагы. Эгерде биз алардан алуучубуз да, алар бизге сатуучу, биз алуучу. Алар биз мисалы лимит деп коебуз, ал алдыда түшүндүрөбүз. Ошо лимиттерди карайт. Каерде алуучу көп, биз каерде алабыз деп көп турабыз. Ошол жерге чейин базарды искусственный аппараттагы, анан ошол ликвиддүүлүктү алып туруп, кайра кайтып, же болбосо үйдөдөн болсо, сата турган болсо, биз алуучу боло турган болсок, бизге чейин аппараттагы, бизде менде адамдардан, сизде адамдардан миллион да, ошондой алабыз дегендерденчи, ошолорго чейин аппараттагы ошол жерге сатып туруп, анан базарды кайрып разворот кылып кетет. Ушул ликвиддүүлүк болуп саналат. Биз сиздер менен ликвиддүүлүктү жаратабыз. Биз ошол ликвиддүүлүктү, анан ликвид болуп кетти, слив болуп кетти дегенде ошо ликвид болуп кетти. Ал болсо, бул ICT болсо, ошол сиздер ликвиддүүлүк болбогула, силер башка элдердей болбогула, силер ошо дүң соодачы менен жүрсөңөр, дүң соодачы каякка барса ошол жак менен жүрсөңөр, дүң соодачынын ою менен ойлонсоңор, силер пайдаласыңар деген сөздү түшүндүрөт. Силер ошентип жанакы элдерге окшоп ликвиддүүлүк болуп кетпегиле, ликвид болуп кетпегиле, слив болуп кетпегиле, силер ошол маркет мейкер менен жүрүп, ошонун движениясы менен жүрсөңөр, бир 60-70% пайдаласыңар деген сөз. Анан бул ликвиддүүлүк, бул трейдинг базарында негизи эле бул 100% иштейт деген нерсе жок. 100% иштейт деген адам мага коп келгиле. Аны мен өзүм түшүндүрөм, андайча жок бар экен. Мага түшүндүрсүң, келип кийин бар десе, мындай 100% иштей турган нерсе жок. Эгерде сиз 100% иштей турган стратегияны же болбосо ушул базаны издейм десеңиз, анда сиз өмүр бою издеп, өмүр бою өтүп кетесиз деген үмүттө эмесмин. Ошондой ойлойм. Эми караңыздар. Ошондуктан бул ошол Ош базарына, обычный базарга эле биздин трейдинг базарында окшош. Ошондуктан сиздер маркет мейкерде ойлоном десеңиздер, бул ICT'ни үйрөнүшүңүздөр керек. Анан бул мисалы машина менен трейдинг базарын салыштыра турган болсок, мисалы мына караңыздар. Мына машина дейли. Мына бизде машина.
өзүм анча тарта албайм, ошто мына 2 дөңгөлөгү болсун. Мына жол менен кетип атат. Мына Оштон чыкты, мисалы Жалал Абадтан чыкты, Баткенден чыкты. Жолго кетти дагы, токтоло барганда бензин түгөндү. Могул жерден бензин куйду дагы, могул жерден бензин куйду дагы, кайра мындай кылып кетип атат булчу. Кетип атат, бул жерден дагы бензин куйду дагы. Анан бул жерден дагы барып, бул жерде мына Бишкекке бул жерде жетти. Ортодон бензин куюп албаса, бул ушул жерде калып калат болчу. Бул трейдинг базарында да ошондой. Мисалы, мындай движение болот трейдинг базарында. Азыр трейдинг базарында мындай, мындай, могундай движенияларды базардан көрсөңүздөр болот, кыймылдарды. Эми бул кыймыл эмне деген сөз? Бул кыймыл ошол базар могул жерге чыккандан кийин базардын ликвиддүүлүктөрү калбай калат да. Ликвиддүүлүктөр калбай калганда жерден мен ушул жерден алат элем, ушул жерден алам дегендер көп болгондугу үчүн базар ушул жерге келип ошол адамдардын ликвиддүүлүгүн алып туруп, бул бензин катары алып туруп анан кайра кетет. Бул жерге барганда дагы бензин түгөнөт базардан, базар кайра алдый кетет дагы, кайра бул жерден мен ушул жерден алат элем дегендердин бардык ушул жерден алат элем дегендердин бардык бензин кылып алат дагы, кайра ушул жерден кетет, кайра бул жерден бул жерден бензин топтойт, кайра бул жерден бензин топтоп кайра кетет, кайра бензин топтойт дагы. Могул жерден бензин топтоп туруп, кайра үйдө кетип, ушундай базардын жүрүшү ушундай болот. Бул ошол ликвиддүүлүккө жүрдү деген нерсе ошол базар ликвиддүүлүктө. Мисалы бул жерден ликвиддүүлүктү алды, бул жерге барып ликвиддүүлүктү алды, кайра үйдө кеткенге бензини жетпей калды, кайра келди дагы бул жерден ликвиддүүлүктү алды, бул жерден ликвиддүүлүктү алды. Ошентип базар ликвиддүүлүктөн ликвиддүүлүккө жүрөт. Негизи бул жер түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгерде түшүнүктүү болбой калса, дагы кийинки нерселерде дагы токтолобуз бул нерсеге. Азыр күндөлүк азыр өчүрөйлү дагы биз кийинки эмеге өтөйлү. Кийинкиси бизде ликвиддүүлүктөр. Базардагы ликвиддүүлүктөр кандай болот? Кайсы жерден бензин топтойт базар, кайсы жерден кетет? Ушул сыяктуу нерселерге бул биринчиси бул buy sell limit. Buy sell limit. Мисалы мен силерге жана сызып кеттим. Дагы бир сызып көргөзөйүн. Бул жерде бизде мындай. Мында кетти базар. Базар кетти да үйдөн көздөй. Эми караңыздар. Бул жерде бизде мисалы buy sell limit деген эмне десеңиздер, мен мисалы азыр базар алтынды мисалы алтынды алайлы. Алтындын баасы 4020 болсо, могул жерде базар 4020, могул жерде базар мисалы могул жерде карайлы. Могул жерде базар 4020 болуп атат да. Бул жерде 4020 болот да. Анан мен sell limit, buy limit коем. Могул жерге мен 4010го түшсө, 4010го баа түшө турган болсо, мен ошол өйдөгө көздөй buy алам, мен өйдөнү көздөй longко жүрөм дегенде бул жерге мен элдер лимит коем. Анан бул жерге лимит койгондон кийин мен бул жерге лимит койдум. Бул жерге стоп лоссум коем. Бул жерге лимитим коем. Анан мага окшогондор анткени деген бул ликвиддүүлүктүн астындагы стоп лосс бул безопасный стоп лосс болгон үчүн мендейлер толтура. Менен иштегендердин көпчүлүгү ушул жерге стоп лоссты коет дагы, бул жерге buy лимитти коет. Buy лимитти койгондо булар келип туруп, бул ошол buy лимитти алат дагы, анан кийин кетет. Кайра дагы келгенде мен дагы бул жерге buy лимитти коем, стоп лоссты бул жерге коем. Келет дагы бул жерден buy лимитти алат дагы, же болбосо стопту кошуп алат дагы. Анан кайра бул жакты көздөй кетет. Анан ушул buy лимит, sell лимит. Ал эми болсо наоборот, ушул эле нерсени наоборот болгондо азыр мындай могундай түштү. Эми бул жер базар өйдөгө чыкканда могул жерден бизде могул жерден болсо биз базар ылдый түшүп кетип атат. Ылдый түшүп кайра көтөрүлгөндө могул жерден биз buy sell алабыз деген лимитибиз турат. Анан бул базардын бензини түгөнгөндө кайра ушул sell алабыз деген жерлер көп болсо, мисалы мендей трейдерлер, мен өзүм жалгыз эмесмин да. Мендей трейдерден 100 000, 200 000 адам бар да. Ошолордун баардыгы ушул жерге лимит кое турган болсо, анда ушул жерге кайра бензинин топтойт дагы. Анан кайра ылдый түшүп кетет дальше. Түшүп кетет. Дальше бул жака түшкөндө дагы бензин түгөнөт. Кайра бул жерден биздин лимиттерди кайра sell лимит алат дагы. Анан базар ошентип лимиттен
лимиттерди алган бойдон бензин алып ушул жерден ылдый түшүп кете берет. Ал эми стоп лосс деген ошол, мисалы биз лимитти бул жерге койдук, а стоп лоссду бул жака өтүп кетсе бизди стоп лоссду алат дагы. Биздин бул жака өтүп туруп өйдө чыга турган, бул жака өтүп туруп өйдө чыга турган болсо, биздин стоп лоссубузду нол жердеги стоп лоссубузду алат дагы. Анда биз уже базардан минус менен чыгып кетебиз. Минус менен дегенде 1%, 1,5% ушундай минус менен аны риск менеджментте дагы сүйлөшөбүз. Канча минус менен чыгат экенбизди. Ошону биз ушул нерселерди базардагы ликвиддүүлүктөр деп коебуз. Ал эми ордер деген бул ошол ордерди бул ошол содага кирүү деген сөз. Бул buy limit, sell limit, stop loss бардыгы бул ордер болуп саналат. Эми карайбыз кийинкиде. Базардагы ликвиддүүлүктөрдү биз түшүнүп алдык. Эми мына кайсылар ликвиддүүлүк экенин мен сиздерге айтып берейин. Кийинкини карайбыз. Бул ликвиддүүлүктөрдү биз кайсы таймфреймден карайбыз деген сөзүңүздөр сурооңуздар болсо, анда бизде таймфреймдин 3 түрү бар. Негизи таймфреймдер секундда бар, 10 секундда, 5 секундда, 20 секундда, бирок эң негизги таймфрейм ушул көрүнүп турган таймфреймдер турат. Ушулардан башканы биз аз гана иштетебиз. Иштетпесек ушулар менен эле биздин торговлябыз ушулар менен эле ушул таймфреймдердин арасында эле жүрөт. Таймфреймдер кандай болуп бөлүнөт? Таймфреймдер биринчи майор таймфрейм болот. Майор таймфреймге бул 1 айлык таймфреймдер, month, week, бир жумалык жана бир күндүк таймфреймдер кирет. Ал эми болсо middle таймфреймдер бул орточо таймфреймдер. Бул 4 сааттык, 1 сааттык, 30 мүнөттүк таймфреймдер кирет. Ал эми болсо minor таймфреймге бул 15 мүнөттүк, 5 мүнөттүк, 3 мүнөттүк жана 1 мүнөттүк таймфреймдер кирет. Бул таймфреймдердин ар киминин өзүнүн функциясы бар. Мисалы биз чоң таймфреймдерди башка максатта иштетсек, middle таймфреймдерди башка максатта иштетебиз, minor таймфреймдерди башка максат. Башка максат дегенде бардыгы сделкага кирүү максатында. Бирок ар биринин ошол сделкага кирип атканда ар биринин өзүнүн функциясы болот. Аны алдыда дагы сүйлөшөбүз. Негизи ушул таймфреймдерди жазып алсаңыздар, бичире көрүп чыксаңыздар болот. Анан өзүңүздөр түшүнүп каласыздар. Кийинкини карайлы биз. Бул жана айтып кеткендей эле, бул XM бул эң ишеничтүү брокерлик компаниясы. Эгерде сиздер кирип бонус алып иштеп баштасаңыздар, эгерде сиздер кийин трейдинг үйрөнсөңүздөр деле бул өтө жакшы. Анткени деген спред аз, кийин түшүнөсүздөр. Спред деген эмне? Мен силерге түшүндүрүп берем. Комиссия жок. Комиссия негизи ар бир башка брокерлер бул ар бир сделкаңан комиссия алат. Комиссия алганда бир эгерде сен жакшы соода кыла турган болсоң, биздин соодабызда биз бир айда уже 1,5 миң, 2 миң комиссия ошол брокерден эле жок кылып койчубуз да, бизчи башка брокерлерденчи мурун киргенде. Анан азыр бул официалдуу биз партнер болуп эсептелинебиз. Бул XM компаниясы Кыргызстандагы. Суроолоруңуздар болсо, XM боюнча кандай регистрация кылат, кандай кылат, акчаңызды кантип чыгарат жана башка суроолор болсо, биз ошол суроолордун баарына жооп беребиз. YouTubeга видеолор чыгарабыз бул боюнча. Ошону байкап туруңуздар. Анан бул моменталдуу чыгарып киргизүүлөр дегенде сразу сиздин эм-банкыңызга түптү түшөт жана эм-банкыңыздан сразу түптү салсаңыздар болот через P2P аркылуу. Кийинкиси бул ликвиддүүлүк. Базардагы эң маанилүү ликвиддүүлүктөр эмне десеңиздер, анда биз сиздерге айтып кетели. Биринчи ликвиддүүлүк бул PDH жана PDL. PDH жана PDL деген эмне? PDH деген бул previous day high, previous day low. Бүгүн мисалы 18 болсо, базар 17 күнү кайсы бир кыймылда жүрдү дагы. Анан ошол 17 күнкү базар эң төмөнгө түшкөн кыймылы бул PDL болуп саналат. Мисалы бир күндө эң төмөнгө түштө, мисалы 4000 алтында, мисалы алтынды алсак, 4000де ошо мурунку күнү 4000 ценада ачылса, эң төмөн түшүп бир 3980ге түшө турган болсо, жана ошодон өйдө көтөрүлүп 4040га бара турган болсо, 3800 бул PDL болот дагы. PDH-сы бул ошол 4040 болот. Бул эң ошол мурунку күндүн эң жогорку барган баасы, ошо базардын баасы болуп саналат. Кийинкиси бул PVH жана PVL. Ушул эле мурунку күн эмес, эми бул мурунку жуманыкы. Мисалы азыр понедельник болсо, мурун ошол 5 күндө базар кайсы бир деңгээлде кыймыл кылып отуруп, эң жогорку өйдөгө чыкты да, кайсы бир точка бар да өйдөгүчү. Ошонусу PDH болот дагы. Жана ошол бир жума ичинде жүргөн кыймылдын, базардын баасынын эң төмөнкү баасы бул PVL болот.
буларды биз көбүнчөсү ошол ликвиддүүлүк катары, эң негизги маанилүү ликвиддүүлүктөр катары биз ошол нерселерди сыпаттайбыз жана ошол нерсени иштетебиз. ПМХ, ПМЛ болсо бул ошол жана айткандай эле мурунку айдын эң мисалы азыр кайсы ай дейли, декабрь болсо, ноябрь болсо, октябрь айындагы эң жогорку баа кайсы жерге чейин жетсе ошол ПМХ болот дагы. Ал эми болсо ПМЛ болсо бул ошол бир айдын ичиндеги эң төмөн жүргөн баа болуп эсептелинет. Булар эң маанилүү ликвиддүүлүктөр. Булар кандай ликвиддүүлүктөр болот? Аны биз алдыда сүйлөшөбүз. Бул ПДХ, базар ликвиддүүлүктөн ликвиддүүлүккө жүрүт деген базар ушулардын арасында эле жүрөт. Мисалы ПДХдан ПДЛге чейин, ПДЛдан ПДХга чейин, же ПВХдан ПВЛге чейин, же болбосо ПМХдан ПМЛге чейин деген сөз. Анан бул жана дагы бир айтып кетейин. Бул 100%дык мисалы ПДХга баа барда турган болсо, анда сөзсүз кайра ПДЛге келет деген нерсе эмес бир күндүн ичинде. Бул 100%дык нерсе жок. Буну биз күтүшүбүз керек. Качан келет, анын өзүнүн сетаптары болот, өзүнүн стратегиялары болот. Аны мен силерге алдыда дагы үйрөтөм, кантип күтүш керек. Анан мисалы бул мен айтайын дегеним, күндө соода боло бербейт. Күндө боло бербейт. Бир жумада биз 3 жолу кирсеңиз, 3 жолу 3%-тен алсаңыз, бул сизге кеңири жетет. Машинаңызга дагы, үйүңүзгө дагы. Ошондуктан бул нерсени күтүү, бул сабырдуулук, бул трейдингде эң негизги сапат болуп, адамдын сапаты болуп эсептелинет. Ошондуктан бул айтайын дегеним, бул ошол жанагындай айткандай эле 100% иштеп берет деген алыстан. 60-70% иштеп берсе дагы, бул сиз кеңири жашасаңыз болот. Кеңири басып туруп, туугандардын арасында мен ушундай акча таап атам, ушундай достордун арасында кеңири жүрүп, номерлерди алып ушундай жүрсөңүз болот. Эгерде жумасына бир 3-4 жолу кирсеңиз деле. Күндө отуруп эле психологияны кетирип, күндө отуруп, күндө күтүп, күндө телефонду карап, күндө компьютерди карап отурганын кереги жок. Эртең менен карайсыз, эртең менен түштө бир карап коесуз. Эгерде бүгүн базар ошондой сиздин стратегияңызда соодан бере турган бир мындай көрүнүштө боло турган болсо, анда сиз ошол нерсени күтөсүз. Эми андай көрүнүштө боло турган болсо, анда сиз бир күнүңүздү жөн эле эс алууга арнап койсоңуз болот. Ошонусу менен бул ICT жакшы. Эми кийинкисин карайбыз. Бул нерсе түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинкиси болсо бул 4-чү ликвиддүүлүк, бул тренд линия. Тренд линия деген азыр тренд деген сөз, мисалы эң көп тренд нерселер негизи эле азыр YouTube'да, Instagram'да эң көп болгон нерселер тренд болуп саналат. Анан бизде дагы ошол тренд деген ошого эле окшош. Эгерде базар кайсы бир убакыт ичинде, мисалы бир жума ичинде бир гана видеого жылып, ушундай видеого гана катуу движенияларды кыла турган болсо, анда бир жумалык тренд биз видео бай же лонг деп айтсак болот. Ал эми болсо наоборот, эгерде базар ошо бир жуманын ичинде ылдый түшүп берсе, кечке ылдый түшүп, бир жума ичинде толук ылдый түшүп берсе, анда биз бир жумалык трендти биз сел деп айтсак дагы болот. Анан бул тренд линияда эмне үчүн ликвиддүүлүк бар десеңиздер, анда мен айтып берейин. Жанагы бул жана айткандай эле, бул карасаңыздар болот сиздер. Мен мисалы могул жерден бул тренд линия кетти. Мына тренд линия кетти. Карасаңыздар, бул жерде тренд линия кетти. Тренд болуп кетти да, базар өйдө кайра барып бул ноуга тиет, кайра кетет, ушинтип өйдөгө чыгып кете берет. Качан бул тренд линия бузулгучакты. Анан ошол биз кандай бул жерде ликвиддүүлүктөр кандай десеңиздер, мен мисалы тренд линия менен иштегенде трейдерлердин бардыгы, розничный чекене баада иштеген трейдерлердин бардыгы, бул сиздер менен биздер иштегенде, биз мисалы мына трейдердин тренд линиянын астын биз безопасный стоп лосс деп карайбыз да. Бул мисалы бул базар бул жерге келип, бул жерден кире турган болсок, бул жер бизде стоп лосс болот. Бул жерде стоп лосс болот дагы. Анан бул жерде биздин лимитибиз. Кийинкиде эгерде бул жерден кире турган болсок, бул жерде бизде базарга киребиз, стоп лоссду бул жерге коебуз. Бул жерге киребиз, стоп лоссду бул жерге коебуз. Ушундай кылабыз да. Анан караса, бул жерде уже до конца кеткенге бензини түгөнөт, базардынча. Маркет мейкердин бензини түгөнөт дагы. Анан карасам, бул жерде стоп лосстор толуп жаткан болот да. Бул стоп лосс деген бул ликвидность жана айткандай элечи. Бул жерде ликвидность толуп жаткан болот да. Анан базар дагы бир өйдө көтөрүш үчүн базарга ликвиддүүлүктөр керек болуп, анан маркет мейкерлер ушул стопту алганы ылдый көтө жөнөйт. Ноуну алат биринчи, кайра өйдө чыгат, кайра ылдый түшүп, ноу стоп лоссду алат, кайра өйдө чыгат, кайра ушинтип алып туруп, анан кайра базар өйдөгө атып кетиши мүмкүн. Өйдөгө атып кетиши бул ошол кайсы бир, бул негизи базардын алгоритми ушундай. Ликвидностьтерди алып жүрөт. Анан бул алгоритм жана айткандай эле 100% иштебейт. 100% иштеген алгоритм деген бул нерсенин өзү жок. Эгерде издеп жүрө берсеңиз, до конца издеп кете бересиз өмүр бою. Эми буну өчүрөбүз кайра. Буну түшүнүктүү болду деп ойлойм бул нерсени. Кийинкиси бул компрессия. Compression.
бул компрессия болуп эсептелинет. Компрессия деген бул азыр мен силерге түшүндүрүп берейин. Компрессия деген базардын кысылып жүрүшү, кысылып же өйдө эмес, же ылдый эмес, кысылып жүрүшү. Бул ошол ликвиддүүлүктөрдү топтоп аткан деген нерсе. Анткени мисалы азыр трейдерлер мисалы нол жерден базарга кире турган болсо, стоп лоссторду нол жерге коюшат. Стоп лосстор нол жерде турат. Анан дагы ылдый кетем же болсо нол жерде турат, нол жерде турат, нол жерде турат, нол жерде турат. Эгерде базар ушундай көрүнүштө жүрөт дагы, мондай көрүнүштө жүрөт дагы, анан кайсы бир убакка келип туруп, бензин түгөнгөндө базар бензин алыш үчүн же өйдөдөгү стоп лоссторду алат дагы ылдый кетет, же болбосо экинчи вариант болсо, же бул ылдыйдагы стоп лосстордун баардыгын ордо кагып чачын алат дагы, чачын алганда булар эчтеке кылбайт, биздин баардык чачыбызды алат дагы, базар маркет мейкер алат дагы, анан өйдө кетет. Эгерде биз маркет мейкер менен ушул өйдө кеткен, ылдый кеткенин билип туруп чогуу жүрө турган болсок, анда биз башка трейдерден маркет мейкер менен кошо чачын алган боюнча өйдөгө же ылдыйга өзүбүздүн пайдага иштеп кетсек болот. Кийинкине карайбыз. Өчүрүп коелу. Кийинкине карасак, бул 4-чү маанилүү ликвиддүүлүк, бул M паттерн болуп саналат. M паттерн дегенде базар ушундай бир M'ге окшогон сүрөттө бир ушундай бир көрүнүштү түзүп калат өзү. Өйдөгө жүрүп отуруп, ылдыйга жүрүп отуруп, өйдөгө жүрүп, ылдыйга жүрүп отуруп, бул ошол M паттерн деп коет. M түсүндөгү ошол бир көрүнүштү түзөт да. Анан бул жерде кайсынысы ликвидность десеңиздер, бул мисалы базарда ликвидность өзүңүздөр караңыздар. Нол жерде ликвидностьтарды калтырды. Анткени деген бул жерде кирген адам бул жерге стоп лоссун коет, бул жерге кирген адам бул жерге стоп лоссун коет, жана башка. Анан бул жерге уже маркет мейкер ылдый кетти, базар ылдый кетти. Эгерде базардын бензини түгөнөт дагы, бул жерде караса маркет мейкер, биз бул жерде бир жакшына болуп стоп лосс коюп, сонун болуп турабыз дагы, анан коюштарды алып минуска кетирейин дейт дагы, биздин жерден минустарды алат дагы. Анан дальше уже кийин ПДЛге, мына мисалы ПДХ болсо нол жер. ПДХны алат дагы кайра ПДЛге кетти. Анан биз бул жерде эгерде биз обычный трейдерлер, жанакы тех анализ менен иштегендер жана башкалар көбүнчөсү, бул бардыгы эмес, көбүнчөсү ошолор менен иштегендерге биз ошолор менен иштей турган болсок, анда бизди бул жерден чачыбызды чогуу алат дагы, анан минуска кетирип туруп, анан өзү кайра базар өзүнүн алгоритминде жүрө берет. Анан эгерде биз маркет мейкер менен ойлонуп турган болсок, биз маркет мейкер менен бул жака кошумча болуп плюс болуп чыгабыз дагы, анан кайра маркет мейкер менен кайра плюс болуп түшөбүз. Эми караңыздар, бул паттерн же болсо двойная вешина, нол жерде экөө тең болгондугу үчүн бул жерде көптөгөн ликвидностьтер, нол жерде стоп лосстору, лимиттери көп, адамдардын лимиттери көп. Анткени деген кээ бир стратегияларда көп колдонгон, мисалы азыр тех анализдерде бул жерден базар нол жака келе турган болсо, нол жерден өтө турган болсо, биз дальше ылдый түшүп кетет дегендей бир ушундай бир правилалар бар өздөрүнүн, эми бардыгын дей албайм анча-мынчанын. Анан ICT-нин правиласы боюнча ушул жердеги стоп лоссторду алат дагы. Мисалы ушул жерде өткөндөн кийин селге кирем деп сел койгондор бар, бул жерде стоп лоссун койгондор бар, ошолордун бардыгын алат дагы, кайра чачын бардыгын алып туруп, кайра кетет булчу. Бул ушундай малда бул базарды биз барбер шот деп койсок дагы болот, анткени адамдардын чачын алып кетип атпайбы бул жердечи, минуска кетирипчи. Ошондуктан биз немени ICT-нин логикасын түшүндүңүздөр негизи. Ушундай ликвидностьтен ликвиддүүлүккө жүрөт. Анан бул жерде карасаңыздар, бул жерден түшкөндө кайра бул жерде ликвиддүүлүк калып калды. Бул жерде кайра ликвиддүүлүк, бул кайра келип атканда бул бизге ликвиддүүлүк болуп саналат. Анткени деген бул жерде дагы стоп лоссор турат да, кайра келгендечи. Бул кетип атканда кайра бул жерден стоп лосс койгондор көп. Ошондуктан кайра бул стоп лосс алат. Анан кайра бул ликвиддүүлүккө, кайра бул ликвиддүүлүккө, ушинтип базар өзүнүн алгоритминде жүрө берет. Сиз базар менен чогуу жүрөйүн деп өзгөчөлөнбөй эле, базар менен чогуу жүрөйүн, базардын логикасы менен чогуу жүрөйүн десеңиз, анда сиз дагы кайсы бир деңгээлде бир пайдага чыга аласыз деген үмүттөмүн. Эми бул кайсы таймфреймдерде карайбыз бул ликвиддүүлүктөрдү биз көбүнчөсү биз чоң жана айтып кеткендей чоң таймфреймдерде, жанакы майордо, миддлда биз ушул ликвиддүүлүктөрдү карайбыз.
Ал эми болсо биз ошол ликвиддүүлүктөргө карап бүткөндөн кийин биздин сетапыбызга, биздин стратегиябызга туура келе турган болсо, анда биз ошол майда жанакы middle time frame'дер менен биз ошол соодага кирип өзүбүздүн акыбызды алып базардан чыгып кетишибиз толук мүмкүн. Эми кийинкини карайлы. Эми мисалдарды карап коелу биз бул жерден. Мисалдар жана айткандай эле бул тренд линия мисалы кетти. Бул жерден бизде кетти. Мына эки тренд линия кетип атат бул жерден. Кетти дагы анан бул жерде мисалы 0 жерден киргендер стоп лоссторун 0 жерге койсун. 0 жерге киргендер 0 жерде стоп лоссторду коюп кирип атат. 0 жерден киргендер стоп лоссторду бул жерге койду. Стоп лоссторду койду, лимиттерди койду. Койду дагы анан базар бул жерге барганда, мына базар мындай барды көрдүңүздөр, мындай базар кетип атат. Кетип барып бензиндерди алып, бензин куюп кетип атат. Анан барганда ошо бензини түгөндү. Бензин до конца бир өйдө кетейин десе, бензини жетпей калды. Анан караса, 0 жерде бир жакшынакай болуп, биз чачыбызды алынбай турабыз. Мына бул жерде стоп лоссторду коюп, кеңири турганда аларга көрүнөт дагы. Анан булар ушул биздин кайра чачыбызды алганы, кайра чачыбызды алган ылдый түшөт. Ылдый түшөт дагы келип туруп, 0 жерден бир чачыбызды алды, кетти кайра үстүгө. Анан бул жерден кеткенде дагы бензини жетпей калды да, өйдө кеткенде. Анан кайра ылдый түштү дагы бул жерден ушулардын чачын бир чулгап кетейинчи, кичине калып калыптыр чекесинде деп туруп, анан кайра бул жерге келди дагы. Анан биздин чачыбызды алып кайра өйдөгө бизди минуска кетирет да, анан кайра кетет. Эгерде биз трейдер, обычный трейдер катары ойлонсок, ал эми биз маркет мейкер менен ойлонсок, биз булардын ушу ICT менен ойлоно турган болсок, биз булардын кайра келип туруп, биз булардын чачын чогулуп, барбершопко окуп, барбершоп болуп, анан кайра мындай менен кетсек болот өйдөнүбүздөй. Ошол кийинки мисалдарды карайбыз азыр. Кийинки мисалдар. Кийинки мисалдар бул мисалы 0 жерде биз күндүн, мурунку күндүн эң өйдөнкү баасы болчу. Бизде көргөзүп берейин. Бул кечеки күндүн эң өйдөнкү баасы. Бул кечеки күндүн эң ылдыйкы баасы. Бул PDL, бул PDH. Эми базар могул жерден ачылды базар. Эгерде бул жерден ачыла турган болсо, бул базар өйдөгө чыкты. Кечирип коюңуздар. Базар бул өйдөгө чыгып туруп, бул жерден атайын 0 ликвидностьти калтырды. Бул эмнеге калтырды? Анткени бул кайра келе турган, бул жака түшүп келгенде, бул жер ликвид топтолуп калсын деген максатта базардын алгоритми ушундай. Калтырды дагы, кайра өйдөгө чыкты, PDH-ны алды, бул жерде ликвидностьтердин баардыгын алды дагы, стоп лоссу, лимиттерди, sell лимиттердин, buy лимиттердин баардыгын алды дагы, анан кайра ылдый түшүп, кайра 0 PDL-ге чейин жүрдү. Анан бул кайра PDL-ден кайра кичине өзүнүн ликвидностьтерин чогулгандан кийин, кайра бизде PDL-ге түшкөндөн кийин, кайра бизге бул жер, 0 жер кайра ликвидность болуп калат. Кайра базар ушул жерге барганга аракет кылат, кайсы бир учурларда. Бирок 100% сөзсүз бул жерден алгандан кийин бул жерге барат, же болбосо бул жерден алгандан кийин бул жерге барат деген нерсе жок, сөзсүз деген нерсе жок. Андай да кылып кетиш, андай кылбай да калышы мүмкүн. Мисалы, 0 жерге келгенден кийин до конца чыгып кетип калышы мүмкүн. Анан до конца чыгып кетип калса, анда биз бул жерге баргандан кийин эле сразу кире бербейбиз базарга. Биз алардын өзү сетабыбыз бар. Мисалы, бул жерден бизге тастык берсе, базарга кире бер, базар бурулат деген кандайдыр бир тастык бере турган болсо, ошондо биз киребиз. Ал тастыктарды кийинчерээк үйрөнөбүз. Анан бул 100%ке болду, мен ушуну эле үйрөнсөм жетет деп андай кылган такыр туура эмес нерсе. Ошондой. Анан кийинки мисалды карайлы. Бул кийинки мисалда дагы базар бир өйдөгө кетип атат. Кайсы бир убакытта бир айча өйдөгө жүрдү. Өйдөгө жүргөндөн кийин бул жерге барганда бензини түгөнгөндөн кийин караса, бул жерге бир жакшынап чачы өсүп калыптыр. 0 жактан калган минуста кеткен чачын алып кетпеди 0 жерденчи. Ушул трейдерлердин кайра бул жерде чачы өсүп калган болот. Кайра өзүнчө чачын өсүп калганда, өстүрүп алганда кайра келет дагы бул жерден, кайра бул жерден чачын алып туруп минуска кетирип, анткени алар бул жерден стоп лосстор бар да, стоп лосс, buy лимиттерин алат дагы, анан кайра дальше өзү учуп кетет бул жерден бензин алып туруп. Дагы жетпей калса, дагы түшөт. Караса бул жерде дагы ликвиддүүлүктөр турган болот. Каласа ушул жерге түшүп туруп кайра кетет. Каласа 0 жерге түшүп туруп кайра кетиш дагы толук ыктымал. Эмнеге биз мындай ликвиддүүлүктөрдү кылбатабыз? Анткени именно мындай ликвиддүүлүктөр, эмнеге бул жер ликвиддүүлүк эмес, бул жер ликвиддүүлүк эмес десеңиздер, бул ошол бара-бара түшүнүп каласыздар. Бул ошол ликвиддүүлүктөр ушундай бир
мисалы мынаны карасаңыздар окшош, баардыгычы баардыгы окшош, теңдери калган. Бул жерде теңдери калып туруп, бир кандайдыр бир деңгээлде чуңкурду өздөрү түзгөн. Бир чуңкурдун формасын түзгөн дагы ошол чуңкурдун формасы ушул жер ликвиддүүлүк болуп калат. Анткени эмнеге ликвиддүүлүк? Анткени бир көпчүлүк трейдерлер үчүн бул жер болсо безопасный стоп лосс. Бул жер стоп лоссду албайт деген максатта болот да. Анан эгерде бул жерге стоп лоссду коюп, биз дагы базар менен иштеп алсак болот. Бул деле базар мененчи, мисалы, бирок написини, эмоцияны жакшы кылып туруп, мисалы базардан бул жерден чыгып кете турган болсок, биз жакшы эле пайдада болобуз. Ал деле жакшы эле нерсе. Анан ошон үчүн маркетмейкердин ою менен ойлонолу. Маркетмейкердин ою менен ойлонуп, маркетмейкердин ою менен ойлонсок, жок дегенде биз 60-70% пайдада болобуз. 60-70% бул трейдинг базары үчүн пайда, бул өтө чоң пайда. Силерге азыр жаңы киргендер үчүн, жаңы көрүп аткандар үчүн азыраак пайда 60-70 экен го. Бул 60-70 мага эмне калат эле десеңиздер, бул 60-70% менен элдер Дубайдан үй алып атат. Эгерде мен силерге айтып кетейин, 60-70% менен элдер Кореядан жакшы машиналарды заказ кылып атат. 60-70% менен элдер үй бүлөсү менен эс алып кирип атат. Анан сиздер 60-70% жетпейт десеңиздер, анда сиздердин бул психологияңыздар бул трейдингке оңдоп көрүңүздөр. Ушундай жетет негизи. Анан эгерде ушундай жетпей калат дегендер болсоңуздар, анда дальше үйрөнө берсеңиздер, анан кийин ошо жетет экенине сиздер түшүнөсүздөр. Бизде анда бүгүнкү сабакты, урматтуу трейдерлер, урматтуу биздин каналдын коноктору, көрүүчүлөрү, бүгүнкү эпизод 1, ICT эпизод 1 сиздерге баары түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бүгүн мен сиздер менен Improfit командасынын мүчөсү Аманбек болдум. Дагы эгерде сиздер комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар, досторуңузга жөнөтүңүздөр, репост кылыңыздар. Анан биз дагы болушунча тезирээк дагы материалдарды жүктөгөнгө, 2, 3, 4 бөлүктөрдү жүктөгөнгө аракет кылабыз. Ошондуктан биринчи эгерде бул видеону көрүп аткандар болсо, экинчисин обязательно көрүңүздөр, үчүнчүсүн обязательно көрүңүздөр. Ортодон бир сабак калтырсаңыздар эле кийинки сабакты түшүнбөй калышыңыздар толук ыктымал. Ошондуктан сиздер эптеп чыдап, бул билим. Эгерде мисалы биринчи адамдар трейдингке келет да, келгенде эгерде тез акча табам, 3 айда акча табам деп келсе, ал адам минуска келет. Минуска кирип, канчалаган үй бүлөлөр мындай ажырашкан, ортосунда байланыштар үзүлгөндөр болду, канчалаганда кредит алып кирип атат. Эгерде сиздер 3 айда үйрөнөм деп келсеңиздер, анда сиздерден чынында бирдеке чыгышы мүмкүн. Үйрөнөм деп келсеңиздер, акча табам деп эмес, үйрөнөм деп келсеңиздер, анда чындыгында бир трейдер чыгышы толук ыктымал деп айтып кетмекчимин. Ошондуктан барыңыздарга ассалому алейкум, саламатта калыңыздар. Бул көргөзгөн нерселерди баардыгын ошол TradingView'дан, MetaTrader'ден бизге караңыздар. Эгерде TradingView'ну кантип карайбыз десеңиздер, ал боюнча дагы биз кантип TradingView'нун платный версиясын бекер иштетсе болот жана башка суроолор аркылуу суроолорго биз ошо YouTube каналыбызда жооп беребиз, же болбосо Instagram каналыбызда жооп беребиз, же болбосо Telegram каналда. Ошон үчүн ар бир постторду көрүңүздөр, калтырбай көрүңүздөр. Мунун баардыгы бекер сиздерге. Анан бул мен сиздерге бир нерсе айтам. Бул материалдарды, бул жерде үйрөнгөн материалдарды сиздер, мен сиздерге гарантия берем, азыр биздин рыноктогу, мисалы Кыргызстандагы эч бир трейдердин даже платный курсунан дагы табышыңар мүмкүн, бирок ал дагы кичине кыйыныраак, татаалыраак. Ошондуктан бекер нерсенин баркына жетип үйрөнүп алсаңыздар, кийин келечегиңиздер уже буюрса жакшы болот деген үмүттөмүн. Анда эмесе барыңыздарга ассалому алейкум, саламатта калыңыздар.